Assalamu alaikum, qadrman görüşçüler. Misirkech kanalının katılımcıları 12 dekabr 2022 жыл Жалал-Абад обласы Сузакыр району Жергетал айылында. Сіздерге бұл жерде көрсете тұрған сатылуучу аттар бар екен. Ошол аттардан сіздерге бүгін маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми биринчи чыгарылышта сіздерге bir atты, bir өспүрүм бышты бар екен. Ошолордон сіздерге маалыматты берип баштайлы. Ассаламу алейкум. Айтыңызчы, бул атты жашынан баштайлы. Жашы жаңасы болду. 4 жашар, а? Улак-улакка чабылган жок, эчтеке көрө элек. Жок, ошо. А бул ушул жердин эле аты болуп калдыбы? Жердики эле. Таза кыргыз жылкылардан экен да? Таза карабай. Кыргыз жылкылар. Бою канча чыгып калат бул? 1.60 тегерегинде чыкса керек. 1.60 тегереги, э? Жакшы. Жаныбардын сыны жакшы экен. Жакшы карап турсуз. Оозу жумшак элеби? Ооз жумшак. Ушу бир айылдын теке улактарына, торпок улактарга деле чапса болгуду, э? Чаа, үйрөт. Жооштугу кандай болду? Жоош, өтө жоош. Жоош эле, жаш балдарга карап мингенге дегенде. Бул жакта негизи жашынан эле үйүргө койчусуңуз эле. Үйүргө коюлбады. Үйүргө коюлбадыбы бул? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Жаныбар жакшы экен. 2 беге коюп токтотуп алдыңыз, а? Демек урук алып калыпсыз да? Жакшы аттардан уруктарды алып калышат. Ушундай сиздер дагы жакшы ат издеген болсоңуздар, ушул атты сиздерге тартуу кылып жатабыз. Өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот, жакындан келип көрүңүздөр. Жоон жолпусунан келген ат экен. Быйыл теке улактарга чабып, келерге ушул торпок улактарга дагы дайындаса болчудай. Жаныбарны көрүп атасыздар. Кабактары жакшы, көкүрөк баштары дагы жакшы экен, мындай жоондан келген. Туяктары бар эле тазабы? Така болгон, э? Така турганы кандай болду экен өзү? Жоош элеби такага? Жакшы. Бир-эки бастыралы эми, баскандарынан көрөлү. Жылоолору жакшы экен жаныбарда. Чабып көрсөк болобу буну? Бир-эки кое берип дагы көрөлү, э? Чабып. Болду ба? Абыйды. Жаныбар. 5-5ке чаба турган ат экен деп мына үстүндө минип турган жигит дагы айтып жатат. Кыймылдары жакшы экен да жаныбарда. Чат аяк кенен экен. Ооздору дагы жумшак. Болот жакшы. Кыймылдары өтө сонун экен. Арткында чат аягын көрсөңүздөр, сан эттери дагы калың экен да. Бунун эми баасын айтыңызчы, канча деп турасыз? Баасын 270 миң. Соңу 270 деп атасыз, э? Жакшы кардар келсе сүйлөшүлөр болобу? Болот. Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 270 миң сомго коюлду. Эгер кимде ким кыргыз жакшы таза кыргыз жылкылардан издеп жаткан болсо, ошол атты көрсөңүздөр болот. Биринчи аттыбыздан маалымат берип көрсөттүк, эми кийинки атты сиздерге көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыгалы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүмүбүз дагы даяр болуп чыгып келди. Эми бул өспүрүмдөн сурап өтөлчү. Жашы кандай болуп калды бул? Жашы бышты болду. 3 жашар бышты, э? Бул деле ушул таза кыргыз жылкылардан го дейм. Таза кыргыз. Ата теги кандай болду экен? Ата теги жакшы. Жакшыбы? Өзү дагы жаныбар. Курч көрүнөт. Жай менен эле миндиңиз буну, э? Бакпапсыз да? Жок, багылбадым. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай дыйкандын колунан жакшы өспүрүм алам деген болсоңуздар, мына ушул өспүрүмдү көрсөңүздөр болот. Быйыл жай менен минилиптир, багылбаптыр. Эгер баккан болсо, жакшы аттардан болуп чейип келчүдөй. Сиздерге мындай жакындан бир көрсөтүп коелу. Кабак баштарынан көрсөңүздөр болот. Бир аз толтуруш керек экен да, э? Жооштугу жоош эле го, э? Көкүрөк баштарынан көрсөңүздөр болот. Арка чат аяк соорлары дагы жакшы экен. Бир аз баккан болсо, жоон өргөн болсо, жакшы ат болчудай. Жылоолорун бир көрөйлүчү. Бастырып.
Төрт қазықтары бары таза екен. Мындай жайдары алып жүреді екен да өзін. Дәрмен жоқ екен. Жақсы, жақсы. Эми бұның бағасын айтыңызшы, қанша деп тұрасыз бағасын? Бағасын 160 мың да. 160 мың сом, Бойы қанша шығып қалады? Ой, 160 тегеренде шықса керек. Бойлы. 1.55 үсті 1.60-ға чейін барып қалады. Көзшіні мен айтып тұраз, ұрматы көршілер, айтылыш бағасы 160 мың сомға қойылды. Жаққан болса, экрандан номерлерге чалып, байланышып, сөйлессеңіздер болады. Сіздерге дағы ушул эле жерден көрсөтүүчү өспүрүмдөр дагы бар. Буюрса кийинки чыгарыштарда көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сіздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейч каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз.